Бужум айылындагы бул чакан ашкана ачылганына аз эле убакыт болду. Буга чейин ашкананын ээси үйүндө эле тамак аш жасап сатчу экен. Эми ал социалдык келишим боюнча 100 000 сом алып, ашкана ачып, кошумча жумушчу орун да түздү. Мурда 5 балама пособия 6 000 алчумун. Азыр иште эме кылып жатканыма пособияга караганда иштеген выгодный экен мага. Айына эсептеп көрдүм 18-20 000 алам. Анан 2 ишчини иш менен камсыз кылдым. Ана ишчи кылган жокпу? Жок, кылган. Социалдык келишим боюнча 100 000 сом алган дагы бир жаран кийим тигүүчү чакан ишкана ачкан. Мамлекеттен алган 100 000 сомго тигүү машиналарын алып, элге кызмат көрсөтүү менен жашоо шартын жакшыртты. Азыркы мезгилде ошол контракт алып мен 2 балама пособия алып элем. 3800 сом. Азыркы күндө ошол 100 000 контракт алып, ушул ишкананы ачтым. Чеберчиликти кылып атам, Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Эми пособия алганга караганда күнүгө жакшы доход түшүп турат экен. Күнүмдүк тириликке жана балдарды каржылаганга болуп турат экен. Үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул алуучу үй бүлөлөрдүн эмгекке жарамдуу мүчөлөрү бул каражатты пайдаланып, ишкерликтин ар түрдүү багыттарында өз алдынча иштеп, үй бүлөлүк кирешесин кеңейте алат. Натыйжада алар жакыр үй бүлөлөрдүн катарынан чыгат. Баткен району жана Баткен шаары боюнча бүгүнкү күндө жөлөк пул алуучулардын саны 5700. Алардын ичинен социалдык контракттын негизинде 450 үй бүлө социалдык келишим негизинде 100 000 сомдон алышты. Алар азыркы Баткен району агрардык район болгондугуна байланыштуу көбүнчө социалдык контракт алгандар бул мал чарбачылык боюнча. Жакырчылыктан чыгарууга багытталган долбоордун алкагында 2023 жылы Баткен облусу боюнча 1097 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Жардам алгандар учурда тигүүчүлүк, тейлөө, соода сатык жана айыл чарба тармагында ишкердигин жүргүзүп, үй бүлөлүк кирешесин толуктап жатат.